Түшүндүрүп берейин. Могу жерге провод алыстык болуп калгандан крышанын үстүнө жатат. Могу жерде проводдор. Жо анда мына схема электроснабжениячи туура эмес чийилген анда. Ошо, Анда мындай чийип бербесиң мындай. Биз ушуну провод Сен мындай тиги чийгенге мен эми Кудай буйрса мына могу бүткөндөн кийин кайра чийилет да, жаңы схема чийилет. Сен мурун чийилип анан иштеш керек. Момундай коёл деп согласовать этип. Технический бүткөнгө деп. Жок, мен бүткөн үчүн айтып атам байке. Мен сизге дагы бир айтып коеюн байке. Мен сизге дагы бир кайрылып коеюн. Мен могу крышанын үстүнө жаткандыгы себеп үчүн ушундай кылып туруп өзгөртүп туруп мына. Сен кылып атасың муну? Биз Акын барбы ошо кылганга? Эми начальник менен согласовать эттик. Ушул жылдын 21-октябрында Түштүк Кичи районунун тургундары түндүк электр ишканасы мыйзамсыз электр мамычаларын коюп жатат. Мындан улам бизге эч кандай эскертүүсүз электр жарыгын өчүрдү деген нааразычылыктарын билдирип чыгышкан. Тагыраагы ал жерде чакан ишканалар жана дүкөндөр орун алган. Алар эскертүүсүз электр жарыгы өчүрүлгөндөн кийин иштери үзүлтүүгө учраганын айтышып, отун энергетика боюнча серепчи Расул Үмбеталиевди чакырышкан. Батыш Рестин мастери бул Бозжигитов Талант деген ошо иш алып барып аткан экен. Ошо жерде түздөн түз бу жерде 3 жаңы электр столбо коюп атты. Алар столбо мыйзамсыз, не дегенде ал тиги үйлөргө чоң кубаттуу үйлөргө жакын жайгашып калган экен. Не дегенде ошо жерде айырмасы ошо болгону 5 метрден азыраак экен. Ал да туура эмес деп баягы тургундар айтып кетти. Мен өзүм келип ошо тастактадым. Анан бу жерде ошо Бозжигитов Таланттын ошо Батыш Рестин мастеринин документтерин карасам, туура эмес экен. Не дегенде электроснабженияда ошо жаңы коюп аткан 3 столбо жок экен. Не дегенде бул Бозжигитов Талант ошо электроснабжение ошо Батыш Рестин главный инженер бекитилген документти өзү өзгөртүү киргизип, толуктуу киргизип коюптур. Ошо электроснабжение, схема электроснабжения ал 3 столбо жок экен. Ал өзү тиги квадрат кылып чийип коюп, ошо жерде мага түшүндүрүп атат. Серепчи Расул Үмбеталиев бул мыйзамсыз көрүнүш экендигин белгиледи. Анткени түндүк электр ишканасы ал жердеги жашоочуларга жана чакан ишканаларга алдын ала 3 күн мурун электр жарыгы өчүрүлө тургандыгы боюнча эскертүү бериши керек эле дейт. Тиги Батыш Ресттин кызматкерине, ошо тиги мастерине Бозжигитов Талантка айттым. Эмне үчүн силер электр энергияны эскертүү бербей өчүрүп атасыңар? Бул мыйзамсыз. Не дегенде силер 3 күн мурун эскертүү берип, булардын макулдугун алып, аны электр өчүрүш керек. Не дегенде бул жерде столбо коюп атканда, 3 столбо коюшту. Ал тиги подстанцияны, трансформаторду өчүргөн кажети деле жок. Не дегенде түздөн түз тиги электр энергия зым өтүшпөгөндөн кийин, напряжение болгондон кийин алар жөн эле тиги столбо койгон бул электр энергияны өтүрүш зарылдыгы жок. Ошо негизинде бу жерде баягы бир күн ишкерлерге, чоң тиги магазиндерге, киоскторго, анан жалпы тургундарга чоң зыян келтирген. Ал эми аталган мамычаны койгон электр кызматкерлери атайын диспетчердин уруксаты менен гана иш жүргүзүп жаткандарын жана тургундарга дагы эскертүү берилген деп ишендирүүдө. Бизде биринчиден заявка берилет. Биз заявка беребиз, диспетчерский службабыз бар атайын өзүбүздүн. Ошол жака заявка берилет. Заявка бергенде мисалы үчүн бир күн мурун берилген болсо, биз бир күн мурун берип алып, анан чыгып алып, эртең менен келип, рабочий местага келип, нарядыбызды жазып, толтуруп алып, анан ошо негизинде иштейбиз. Через диспетчердин уруксаты менен. Бүт бар өчүргөн, күйгүзгөнүн баары тең диспетчерге катталат. Через диспетчердин уруксаты менен гана кыймылдайбыз. Биз анан өчүргөндө мен столбо коюп атканда өчүргөн себебим. Анда эскертүү берүү сиздин ишиңиз эмес экен да. Башка мисалы. Биздин да ишибиз, биз да келип бир ооз айтып коебуз. Эртең менен келип мондай өчөт. Муну менен катар серепчи бул жерде кандайдыр бир коррупциялык иштер орун алышы мүмкүн экенин айтууда. Анткени эртеси эле аталган мамычаларды алып кеткендигин, себеби ал мамычалар мыйзамсыз коюлган дейт. Анан да айттым мен, эмне үчүн мына тиги мурунку баягы столболор аркылуу өткүзбөдүңөр десем, алар айтып калды, биз ошо эмени баягы абоненттер бар, ошолорго электроэнергияны ошо жаңы столбону коюп өткүзүп атабыз. Эми мындайды карап көрсөк, ошол жерде болгону бир эле ошо абонент бар экен, колдонуучу электроэнергияны. Бул менчик кондитер цех экен. Ошолорго атайын столболорду коюп электроэнергияны өткүзүп атат. Эми бу жерде мындай болушу мүмкүн да, менде бул баягы Рестиндагы ошо түндүк электрдин жетекчилеринде өзүнчө бир баягы кызыктар болуп, сол чөнтөк иштейбиз деген мындай аракет болгон да. А эмне дегенде ошо тиги эртесин эле
эртесинен эле ошо тиги батыш ресттин кызматкерлери эки столбаны кайта алып кетишти. Аталган түштүк эки кичи районунун тарапта электр жарыгы чындап эле эскертүүсүз өчүрүлгөнбү? Муну тактоо үчүн Түндүк электр ишканасынын басма сөз кызматына байланыштык. Алар оңдоо иш-чаралары жүргүзүлүп жаткандыктан аталган кичи райондун электр жарыгы үзгүлтүккө учурагандыгын жана учурдан пайдаланып келтирген ыңгайсыздыктар үчүн тургундардан кечирим сурап, жана оңдоо иш-чараларына түшүнүү менен мамиле кылууга чакырды. 2019 жылдын иштерине ылайык аталган кичи райондо Север Электр АЧ акционердик коому эски зымдарды өзүн өзү кармап туруучу обочолонгон зымдарга алмаштыруу иштерин алып барууда. Оңдоо иш-чаралары жүргүзүлүп жаткандыктан аталган кичи райондо электр энергия үзгүлтүккө учураган. Ал эми электр энергиянын пландаштырылган өчүрүүлөрү тууралуу маалыматтар компаниянын бөлүштүрүү компаниянын расмий сайтында se.kg, ошондой эле Facebook, Одноклассники социалдык тармактарындагы расмий баракчаларында жарыяланат. Мындан сырткары пландаштырылган өчүрүүлөр КТРКнын 1-радиосунда эртең мененки жаңылыктар блогунан кабарланат. Ал эми сиздер көтөргөн жана тирөөчтөр маселеси боюнча айта кетсек, бул жакта эски чубалгы лицейдин чатырынан, крышасынан өткөндүгүнө байланыштуу энергетиктер абоненттерге ыңгайсыздыктарды жаратпаш үчүн чубалгыны крышанын үстүнөн эмес, түз тартууну чечишкен. Бирок ал жактан бир абонент чыгып бул жерде тирөөч турбаш керек, буга макул эместигин билдирген соң, Север Электр АЧ акционердик коомунун Батыш райондук электр тармактарынын адистери тирөөчтөрдү кайра эски ордуна орнотушкан. Учурда Север Электр АКнын электр куроочулары зымдарды тартуу иштерин алып барууда. Ошондой эле учурдан пайдаланып келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн абоненттерден кечирим сурайбыз жана ушул оңдоо иш-чараларына ушул түшүнүү менен мамиле кылганга чакырабыз. Алина Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Next TV күнүн темасы үчүн.